Идрис Айтбаев акын агайыбыз, устаттарыбыздын бири. Агай эми спортту калтырбай кылам деп айтты. Силер менен кошо кылам деп айтты. Ошого агайга бир аз ушу жудайстердин атынан, могу инилеримдин, окуучуларымдын атынан бир аз кимоно подарок этип койсок, кичине белек, кичине болсо да. Сизге ишенем, бул үйүңүздө жөн эле бешилкада турбайт. Буюрса келип биз менен чогуу баарлашып, чогуу тренировка кылабыз деген ишеничтебиз. Негизинен балдар, кыздар, спорт менен машыккан адам өтө сабырдуу болуш керек. Сабырыңар жок болсо эч качан ийгилик жарата албайсыңар. Бир жолу жыгылган менен болду деп үмүтүңдү өчүрүп койсоң да ийгилик жаралбайт. Жыгылдыңбы кайра тур, жыгылдыңбы кайра тур. Бирок ийгилик жаралганга чейин, аягына чейин бар. Бир окуяны айтуу менен сабагымды баштайм. Японияда бир бала спортсмен болом деп машыккысы келет экен. Бирок күндөрдүн биринде авария болуп кетет экен. Авария болуп кетип, бир колу кесилишке туура келет экен. Сөөк жанчылып кетет экен, кесилет экен. Ошентип үйгө келип көңүлү чөгүп отура берсе, атасы ойлонот экен. Ушу балам спортсмен болом деди эле. Спорт залга апарайын, барким көңүлү көтөрүлөр, спорт залга апарайын деп залга апарат экен. Ошондо Илим агайыңарга окшогон бир тренерге туш келет экен да, агай айтат экен: "Бир колу жок бала. Жанагы балага бир кол менен чабышты гана үйрөтөт. Бир апта ошол эле прием, 2 апта ошол, 1 ай ошол, 1 жыл ошол эле прием." Акыры зерип кеткен жанагы окуучу айтат экен: "Агай, эмне мага башка прием үйрөтпөйсүз? Мен зериктим, башка прием үйрөтүңүз." Десе агай айтыптыр: "Оолум, качан сен ушул мен үйрөткөн бир эле приемду эң мыкты деңгээлде аткарышты үйрөнмөйүнчө экинчи приемго өтпөйсүң" дейт. Макул деп кайра жарым жол ошол бир эле приемду эң мыкты деңгээлде аткара баштайт. Ошентип экинчи жылы келгенде агайы Спартакиада мелдешке жанагынын атын жазып, сен да катышасың деп алып келет. Ошентип карагыла, бир колу жок жанагы күрөшчү бала мелдешке катышат. Катышып финалга жетип келип биринчи орунга күрөшүп калат. Биринчи орунга жетип, агай эмне кылайын десе, агай айтат: "Жанагы мен үйрөткөн приемду эң тез жана эң сонун кылып аткар" деди. Ошентип өткөн жылкы чемпион менен биринчи орунда күрөшүп калганда, бир колу менен жанагы эң тез жана эң ыкчам сонун кылып аткарып жыгып биринчи орунду алды. Агайына келип сурайт: "Агай, бул кандай болду? Мен кантип биринчи орунду алып калдым?" десе, агайын жообун кара: "Оолум, сенин жана бир кол менен аткарып аткан приемуңдан атааңдашың чыгып кетиши үчүн сенин а кишиге экинчи колуң керек болчу" дейт да. "Сенин экинчи колуңду кармап туруп чыгып кетейин деди эле, сенин экинчи колуң жок үчүн сенин пайдаңа жарады, натыйжада сен аны жеңип чыгып кеттиң" деди. Демек, бир колу жок майып болсо да жеңишке жетишти. Сени менен менин эки колубуз барбы, иштеп атабы? Билегибиз күчүбүз барбы? Бар жообуз бар. Алсануу заман экен. Анда мен ушул сабакта киришүүнү дал ошондой. Майыптар, бечаралар дагы жашоодо алдыга умтулуп атканда, алтсаны аман болгон, колу буту, башы, бүтүн нерсеси бар болгондор ийгилик жарата албай жүргөнүнө таң калат экенбиз. Ошондон келгиле, мынабул жерге келиштин өзү, мынабул маттын татаминин үстүнө чыгыштын өзү чоң ийгилик. Антан мынабул ийгилигиңер менен куттуктайм. Кош келипсиңер. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дедим. Билегиң күчтүү болсо бир эле адамды жыгышың мүмкүн. Билимиң күчтүү болсо 1000 адамды жыгасың. Бирок билим менен билек кошулса, анда 1001 адамды жыгасың. Анда дагы да көбүрөөк адамды жыгасың. Демек, билегиң да күчтүү болсун, билимиң да күчтүү болсун. Мына ошондо билимдүүсү да, билектүүсү да силерге суктаныш керек. Эгерде күч менен гана жеңем десеңер жаңыласыңар. Мына ушул жудодо, мына ушул күрөштүн өзүндө да акыл керек. Жиндиче эле күрөшө берем десең жеңе албайсың эч качан. Акылдуу адам барыңды жеңип кетет. Ошондон кеттик анда бүгүнкү семинарымды улантам. Достор, мына жерге жазып койдум. Аткара алышыңа ишен, ошондо гана сен мына ошонун далили катары акылың ошону иштештин жолдорун табат. Мына оң тарапка жаздым. Бир нерсени мүмкүн эмес деп ойлосоң, акылың анын эмне үчүн мүмкүн эмес экендигин далилдеш үчүн иштей баштайт. Могу нерсени кыла аласыңбы десең, акылың жок, кыла албайм десең, анын далилин таба баштайт. Ооба сен кыла албайсың, анткени сен колуңан келбейсиң. А эгерде бир нерсени мүмкүн деп ойлосоң, акылың анын аткарылыш жолдорун издей баштайт экен. Анда бир мисал келтирем. Жөнөкөй бир мисал. You please stand up. Бир суроо берем уккула. Акылы эмне үчүн далилдешти иштей баштайт? Анда бир суроо.
Оң бутуңду алдыга сунуп, эки колуңду башыңа көтөрүп, бир бутта отуруп тура аласыңбы? Суроо бердим. Жок. Акылы далилдей баштады, мурда отуруп көрбөгөнмүн, жок деди. Отуруп тура аласыңбы? Жок. Отурдук. Ким? Көрдүңбү? Мына экөө айтты. Бир бутта отуруп тура аласыңбы дедим. Жок деди. Туура ойлодубу? Туура ойлоду. Ким туура эмес деп айтты? Туура ойлоду. Алар отуруп тура албайт. Эмне болду? Акылы мунун далилдей алды. Так, мурда отуруп турган эмесмин, турам. Ida, суроо берем. Ким бир бутта отуруп тура алат? Кол башына кой. Могу жерде. Барбы? Отуруп тура алам деди, өзүнө ишенди келди. Ida, кеттик анда. Бир бутта, каала оң бут, каала сол бут, кеттик анда. Тура алдыбы? Кол чабаларында. Отурдук. Эми карагыла. Баягы экөөнү чыгардым. Отуруп тура аласыңбы? Жок деди. Туура ойлоду. Алар да туура ойлоду, бул да туура ойлоду. Түшүнүп алдыбы? Бирок ийгиликти ким жаратты? Аткарган адам жаратты. Демек карагыла, азыркыдай эле мен отуруп тура албайм да, мен кыла албайм деп өмүр бою жүрө берсең, өмүр бою кылбайсың сен. Не, мен бүгүн тура албадым, бирок эртең тура алам. Кийинки жолу жолукканда отуруп турганга аракет кыласыңбы? Кийинки жолу үйрөнөсүңөрбү? Көрдүңбү, экөө кийинкисинде үйрөнүп мага көрсөтөт. Идрис агай, мен өткөнгө айтканды өткөндө кыла албадым эле. Азыр мен үйрөнүп келдим, мына караңыз деп отуруп туруп беришет. Түшүнүп алдыбы? Демек, силердин акылыңар, силер эмнени ойлосоңор ошого жараша иштейт. Мен бүгүн ийгилик жаратам десең, ийгилик жаратасың. Мен бүгүн кыла албайм десең, сен кыла албайсың. Отура бересиңер аталаң чыгып. Эгерде жумуртка сырттан тийген соккудан сынса, жумуртка сыртынан сынса, анда ичиндеги жөжөгө жашоо бүтүп калат. Туура, биз сындырып койдук. Эгерде жумуртка ичинен сынса, анда жөжө өзү сындырган болот, жашоо башталат. Түшүндүңөрбү? Жумуртканы ичинен сындырса, жөжө сындырган болот. Ал 20 күндүк жанагындай тоок басып жаткандан кийин, инкубациядан кийин өзү сындырган болот, өзү ачат. Демек, урматтуулар, чоң өзгөрүү сырттан тийген соккудан эмес, ичтен тийген соккудан болсо анан жашоо башталат экен. Ар бириңди ойлоп кал. Окула мени. Илим агай сени нормальный машык деп урушпай, өзүңдү өзүң урушсаң, нормальный болбойсуң Идрис деп, өзүңдү өзүң ичиңден сындырсаң напсиңди, ошондо өзгөрөсүң алдыга. Ар бириң не үчүн машыкпай атасың? Не үчүн ийгилик кылбай атасың? Келгениңе канча болду? 1 ай болду, 2 ай болду. Не жөн эле келип кетип атасың? Дагы да машыгыш керекпи? Ийгилик жаратыш керек беле? Кече мурда күнү жеңилип аткан баланы эмне үчүн бүгүн жеңбей атам? Эмне үчүн алдыга жылбай атасың? Эмне үчүн бүгүн жаңы келип кошулган бала мени жыгытып атат? Өзүңөргө өзүңөр суроо бергиле. Аны атаң бербесин. Атаң келип, эмне нормальный машыкпайсыңбы? Агай келип нормальный болбойсуңбу? Аны көтөрө албайбыз биз. Бирок өзүңдү өзүң айтсаң, өзүңдү өзүң катуураак сүйлөсөң, ошону көтөрө аласың. Антан ар бириң угал. Өзүңөрдү өзгөлөр менен салыштырбагыла. Мына сүрөттө турган мына белгилүү инсандар менен салыштырбагыла. Аларга жетпейсиң эч качан. Салыштырып отура бересиң. Качан ошондо? Жок, өзүңдү өзүң менен салыштыр. Түшүндүңөрбү? Кече мен кандай элем? Бүгүн эмне үчүн кечегидей эмесмин? Бүгүн эмне үчүн алдыга жылбадым? Бүгүн эмне үчүн кечегиден да түшүп кеттим? Өзүңдү өзүң менен күндө салыштыр. Күндө кечинде үйгө барганда ар бириң бүгүн жакшы машыктымы жокпу? Бүгүн жакшы прием үйрөндүмү жокпу? Ушул суроону өзүңө өзүң бер. Эгерде бүгүн залга жөн эле келип кеткен болсоңор, анда жөн эле ата-энең алып берген бут кийимди жыртып, ата-энең алып берген тамакты жеп ичип коюп, уктап эле жүрөт экенсиңер. Күндө өзүң менен өзүң салыштырып, өзүңдү өзүң жемелеп, өзүңдү өзүң напсиңди тарбиялап, өзүңдү өзүң алдыга сүйрөйсүң. Убада бересиңерби? Бүгүндөн кийин башкача машыгасыңарбы? Алдыга жылабызбы? Мына ол жерде машыккандар, эртең чемпионатка катышканда да же 1-нчи орунду аласыңар, же 1-нчи орунду аласыңар. Болду, башка шарт жок. Колумдан келбесе керек деп ойлонгондун өзү 1-нчи жеңилиш. Түшүндүңөрбү? Колумдан келбесе керек, ал менден чоңураак көрүнөт экен, ал менден күчтүүдөй көрүнөт экен, кара билектерин, кара кулактарын деп 1-нчи эле коркуп туруштун өзү жеңилиш менен барабар. Ошондон анысына көңүл бурбайсыңар. Эртерээк ойлонбоп турмун деп эртең өкүнүп отурасыңар. Ошондон ар бириң алдыга умтул. Мына жерде бүт нерсени билек менен чечем деп ойлобогула. Залдан чыккандан кийин чоңойгондор, башкалар, жаш балдар залдан чыгалып өзүң мектебиңе окуган жериңе барып, классташ досторуңдун жанында момунтип жүрүштүн кереги жок. Делибой болуштун да кереги жок. Силер мына жерде бирөөнү кыйнаш үчүн, бирөөнү кордош үчүн, бирөөнү уруш үчүн машыккан жоксуңар. Мына жерде эң биринчи орунда өзүңдүн напсыңды жеңиш үчүн машыктыңар. Залдан барып алып кечке уктасаңар,
Силер мына жерде бирөөнү жыккан менен, бирок өзүңдөн өзүң жыгылып, напсыңа жеңилип жаткан болосуңар. Залдан баргандан кийин, ар бириң угал. Залдан баргандан кийин үйдөгү ата-энеңе жардам бербесең, залдан баргандан кийин үйдү жыйнабасаң, залдан баргандан кийин үкелериңе, карындаштарыңа катуу сүйлөсөң, демек ар бириң жеңбепсиң, ар бириң жеңилдиңер. Көп студенттер мына жерде машыккандарды көрдүм. Залдан барасың, ата-энеңде айтканын кылбайсың. Эмнеге машыктың сен? Залдан барасың, үкөңдү ыйлатасың. Эмнеге машыктың? Үкөңдү ыйлатыш үчүн машыктыңбы? Апаңды ыйлатыш үчүн машыктыңарбы? Атаңарды кыйнаш үчүн машыктыңарбы? Андай эмес. Мына жерде силерде тетик болсун. Атаң апаң, ай балам дегенде, заматта ордунан туруп, "О ата, мынаны кылып кел, макул ата" деп чуркап, тетик болсун үчүн машыктырды мына жерде. Жок, биз мына жерде машыгып, агайдын алдында өзүчө "О" деп күчтүү болобуз. Анан үйгө барып, аталаң чыгып отурасыңар. Андай болбойт. Мына жерде кандай күчкө толсоңор, ата-энеңердин кызматына, үйдөгү бир туугандардын кызматына да ошондой күчкө толуп тургула. Түшүндүңөрбү? Убада бересиңерби? Ийгиликтүү болуунун куралдары демек, шылтоону сырттан эмес, ичкериден издегиле. Мен нормально машыгат элем. Атам да залга алып келбей кой, атаңды күнөөлөбө. Мен машыгат элем, атам да залга кеч алып кеп калды деп апаңды күнөөлөбө. Мен машыгайын деп кече мынтип жүгүрүп атсам, мына да мени түртүп берди деп, мынаны да күнөөлөбө. Буну да күнөөлөбө. Күнөө өзүңдө. Түшүндүңөрбү? Мен жөн эле отурсам, агай мени урушту да деп, анан кийин машыккым келбей калды. Агайды да күнөөлөбө. Күнөө өзүңөрдө, ар биринде. Ар бириңер унутпагыла. Башка бирөөдөн шылтоону издесеңер, эч качан ийгилик жаралбайт. Өзүңөрдөн издегиле шылтоону. Убада бересиңерби? Өзүң күнөөкөрсүң. Эмне кылсаң өзүң күнөөкөрсүң. Туура эмес жыгылып алсаң да өзүң күнөөкөрсүң. Туура эмес көтөрүп бир жериңе орутуп алсаң да өзүң күнөөкөрсүң. Анткени приемду сен колдонуп атасың. Туура эмес жерге колдонуп атасың приемду. Туура эмес жыгылып алып, бутуңду кайрып бир жериңди чыгарып алсаң да өзүң күнөөкөрсүң. Агай сени келип мына жериңди чыгарып сындырып аткан жери жок. Демек өзүңдө күнөө. Мен ушундай жыгылбаганда болбойт эле. Карагыла, мен силерге айтпадымбы? Мен да карате менен, тайквондо менен машыктым. Тайквондо менен машыгып аткан кезде бир жолу туура эмес прием менен момундай маттардын бириккен жеринде айланып теп аткан жеримде монунда айланып тептим, моно жерге кирип калды бутум. Анан жыгылып чөгөлөп калдым. Атаңдашымды каракчы болбой мурдума тептим, моно жерим сынып калды. Мурдум сынды. Үйгө келдим. Апама келип бекитип алып келем. Апа карасаңыз деп мындай караса мени көрсөт да. Жакшы болуптур. Өзүң ошону көрмөксүң деп койду. Азыр мен агайыңа барам. Дедиле, апама айттым, апа ошол азыр мурдум сынбай, эгерде мен диплом менен келгенимде, агайыңа барам, агайыңа рахмат айтам дебейт элеңиз. Качан мурдум сынса анан агайың менен урушам дейсизби? Андай эмес. Мен өзүм туура эмес прием кылып алдым, ошон үчүн жыгылып кеттим. Ага эмне күнөөсү бар? Идрис ошол жерге путуң чыгып монуп турсаң мен тебем деген жок да аны. Ошентип апама түшүндүрдүм. Моно жерге жигит болуш үчүн, моно жерге күчтүү болуш үчүн келдиңер. Бу жерге келип арызданып, "Ана мен түзүп койду" дешин келген жоксуңар да. Түшүндүңөрбү? Ар бириңер. Убада бекем, моно жерге бутуңду сындырыш үчүн да келген жоксуң. Моно жерде бирөө менен урушуш үчүн да келген жоксуң. Моно жерде эң биринчи ийгиликтүү инсан болуш үчүн келдиңер. Билим менен билек айкалыш керек. Биз аябай көп спортсмендер, чоңдор уккула. Аябай көп спортсмендерди көрдүм мен. Аябай күчтүү, мыкты спортсмен, бирок сөзүн эптеп сүйлөй албайт. Бир нерсени эптеп арызын жаза албайт. Акылын эптеп, оюнда болгон нерсени эптеп түшүндүрө албайт. Мына ушундай спортсмендерди эмес, билегиңе билимиң дал келген спортсмендерди каалайбыз. Түшүнүп атабы? Билегиңе билимиң дал келсин. Ошол эле учурда мыкты спортсмен момундай жүрөн, бирок арам күнөө иштин бардыгын жасайт. Андай эмес. Андай эмес. Мыкты билеги күчтүү спортсмен, бирок Кудай Тааланын буйруктарына каршы келген иштерди кылат. Бир спортсмен уккула мени. Бир спортсмен автобуска чыкты. Автобуска чыгып, автобузда бараткан кезде, автобуздагы адамдарга зыян берип, момундай кылып, керилип, бир жаш баланы бир түрттү арака. Ошо жаш баланы түрттү, ыйлады. Эч кимдин күчү жетпеди. Угуп турла мени. Эч кимдин күчү жетпеди. Ошо жерде бир жашы улуу болгон эне экен. Эне баягы спортсменди, "Эй балам, не бар натыйсың? Турчун ары" деп баягы баланы түрттү эле, тепчикке туура эмес туруп алган экен. Түртүлүп кетип, автобустун бир жерине могу жери барып сайылып калды бир жерине. Ошол киши ошодон кийин могу жери ооруп, больницага жатып, ошодон кийин баягы күчү жоголуп кетти, болду. Арыктап, миң күчтүү болсоң да Кудай Таала жазаңды берем десе, жөнөкөй кемпир түртүп койгонго да жыгылып кете берет экенсиң.
Көрдүңөрбү? Ошондон кептин баары билекте эмес. Кептин баары мына ол жүрөктө. Кудай Тааланы таанып билген, башкаларды урматтап сыйлап билген, мынауындай апа-бакай таза жүрөктө. Аппак кимонону кийип, аппак форманы кийип, бирок жан дүйнөнүн каралыгын көрсөтпөш керек. Билим менен билектин айкалышып, бири-бирине дал келип тургандыгы эң маанилүү экен. Түшүндүңөрбү? Буга өзгөчө көңүл буруп эстеп жүргүлө. Улантам, жигиттер, мына сүрөттү карагыла. Ичип чеккен балдарды көрүп атам мен. Көчөдө жаш балдар, мектепте окуп аткан балдар сигаретин чегип, арагын ичип парктарда жүрөт. Ошолордун сүрөтүн тартып, мына астына жазып койдум. Кыргызстандын келечеги жаштардын колундабы, же мастардын колундабы деп койдум. Көрдүңөрбү? Ошондон жигиттер, ичпейбиз деп убада бересиңерби? Чекпейсиңерби? Алдабайсыңарбы? Кальян чекпейсиңерби? Спиртной ичимдер ичпейсиңерби? Керек болсо жанагындай Ягуар, Магуар, бирдемке деген ичимдер аны да ичпегиле. Кола, Фантаны да ичпегиле керек болсо, газированный булардагы жөн эле түс боёлуп калган ден соолугуңарга зыян. А силер ден соолугум күчтүү болсун деп машыгып келип, анан чыгып алып аяктагы зыяндуу нерсени ичпеш керек. Түшүндүңөрбү? Убада бересиңерби? Сумкасына бир китеп араң бататын ага. Мынандай сумкасынын ичинде бычак, сигарет, бир нерсе, электрошокторду кармап жүргөндөрдү көрдүм. Аларчы бечаранын балдары кармаган жок мыналарды. Ушундай спорт залга барган кыйын балдар жүрөт, момундай. Делевой. Баягы делевой баланы мында кармадан бери келчи деп кармап сумкасынын ичине карасам мына. 1000 делевой болсо да өзүнүн күчүнө ишенбей, сумкасындагы бычагына ишенип жүрөт тиги балдар. Эй, силер эмнеге машыгып атасың? Бычакка ишен үчүн машыктыңарбы? Электрошокко ишен үчүн машыктыңарбы? Демек, силер биздин залда машыккан мына балдар, мына ушундай жаман адаттардын биринө да алаксыбагыла. Ар бириң чемпион болгула. Көргүлө, Айсулуу Тыныбекова дүйнөнүн чемпиону болуп атабы? Андай болсо келгиле. Аял киши чемпион болуп атканда анда биз да чемпион бололубу? Даярсыңарбы? Машык кылганда, алдыга умтулгула. Весиңди кармап, эсиңди кармап, тилегиңди, билегиңди, жүрөгүңдү кармап, бийикке умтулгула. Ким чемпион болгусу келет? Кол көтөрдүк. Көтөргөн колуңарды периштелер өбүп келсин, чемпион болгула. Чемпион болсу келгендер, көтөрбөйдүк колду. Чемпион болсу келгендер, азаматсыңар. Мана ушу колуңар буйурса, колуңарда чемпион болгон медалды кармап, Идрис Баке, мына мен чемпион болуп медал алып келдим дегиле, иншалла менин да белегим басын. Биз үйгө барганда мына халк болуп калат экенбиз да. Апа, тамак жейин. Шуна халк болуп атасыңар да апаңаргачы. Ата да отам депчи. Өзүңдүн тууган уруңа, ака-өкелериңе халк болбогула. Түшүнүп атабы? Качан халк болосуң? Качан гана мелдешке чыкканда, татамида атаңдашың менен чыкканда, ошондо халк бол. Бөлөк кезде бир жерде да халк болбогула. Бөлөк жерде халк бол, эл бол, адам бол. Ар бириң билишиң керек болгон нерселер адеп жөнүндө токтолом. Мына залга келатканда эң биринчи адептердин бири бул жакшы кулук мүнөз адептердин бири бул биринчи адепти карагыла, тазалык адеби. Ар бириңден өзгөчө суранам. Мына жерге келаткан ар бир спортсмен көчөдөн келатсаң, бут кийимиңдин таза болуп көчөдөн бери келишине көңүл бургула. Түшүндүңөрбү? Тазалык маселеси өтө маанилүү. Кийимиңдин тазалыгы, бири-бириңди шылдаңдаба. Мына жерде бири-бириңди шылдыңдагандар, бири-бириңерге кличка койбогула, бири-бириңди шылдыңдаба. Ана бочка же мына арвак, ана кыйшык дебегиле. Унутпагыла, кимде ким башка бирөөнү шылдыңдаса, ошол шылдың өзүнүн башына түшмөйүнчө болбойт экен, кайтпайт экен да. Өлбөйт экен жашоодон, өзүнүн башына ошол шылдың келмейинче. Демек, жигиттер, айрыкча уул балдар, бири-бириңе могу жерде кличка койбо. Айрыкча майыптар бар, оорукчандар бар. Көчөдө көрүп баратканыңарда майыптарды көрүп калсаңар, үстүнөн күлбөгүлө. Түшүндүңөрбү? Тескерисинче жардам бергиле. Кыйналып аткан болсо жардам бергиле. Жолдо баратып бир кара аксакалдар сумка көтөрүп кетип бараткан болсо, сен спортсменсиң да, эмнеге чарчайсың? Чурка барып, келиң жардам берейин деп жардам бер. Мана ошондо сенин күчтүүлүгүң болот. Ошол эле учурда азыркы жардамыңар эртең эле силерге кайра башка бирөөдөн жардам болуп келет. Устатты урматтоо. Ата-энеден улуу болгон мугалимди, устатты урматташты үйрөнмөйүнчө, жигиттер, илим эч качан силерге жукпайт. Демек, тренерди сыйлашты үйрөнмөйүнчө, тренердин берген илимин ала албайсыңар жакшына. Азыр тренерге ким урматсыздык кылып аткан болсо, ачык айтам, ошол эле нерсени үйдө ата-энеңерге да кыласыңар. Демек, ошол нерсени кылбайсыңар. Түшүндүңөрбү? Урматтайбызбы агайларды? Айылдагы бир тууганыңды, үйдөгү бир тууганыңды жакшы оку деп акылга кандай акың бар?
Ülkelerine varıpçı. Sportsmender. Uyga barıp, ülkеңді нормально oku deşke qanday akın var, özün нормально okuvasan. Tura mı? Ne нормально oku desin, özün нормально okuvayatkandan keyin. Ne sizlerge sport bolsa ele boldu bu. Sport bolsa ele boldu bu bizge. Андай emes. Sport menen mana o jakta qanday iyigilik bolsa, mektepte de oşonday iyigilik bolsun. Düşündüңөрбү? Özün matematikadan 2 alasın, ana ülkеңді нормально oku desin. Bola uşunsa. Özün kırgız tilin bilbeysin, ülkеңe нормально oku desin. Bola uşunsa. Bolboyt. Özün kiyimlerini çaçıp жүрөсүn, ülkеңe үйdü taza qarma dep aytkanga. Uyalbaysыңар, özün taza qarmabaysın. Özün erте turbaysın da ülkеңe нормально tur çasıp жатпа дейсиң. Özün жатасың окусурап. Урматтуу балдар, кыздар. Kim үй bölödө эң чоң көтөргүлө колду? Kim үйдүн эң чоңу? Көргөндөр уккула. Силерден кийинкилер силерге карап чоңоёт. Түшүндүңөрбү? Силер жакшы болсоңор, ükөңөрдүн бардыгы жакшы болот. Силер начар болсоңор, ükөңөр да силерге карап, ана эжем деле, ана акам деле өзү ишпела билбейт го деп силерге тең эле алар деле начар болот. Ким үйдүн ортончусу? Ортончусу, кол көтөргөндөр уккула. Ортончулар жашоодо эң ийгиликтүүлөр ортончулар болот. Анткени акелери да ортончуга жумшайт, кичинелери да мен колуман келбейт, акам кылсын деп алда ортончуга айтат. Ортончулар ар дайым акесинин да айтканын кылып, үкесине да жардам берип, жашоодо өз алдынча ийгиликти эң көп жараткан ортончулар. Демек мына ортончулар, силер эң ийгиликтүү жарасыңар экен. Түшүндүңөрбү? Акам бар, же үкам бар деп аталаңчыга отура бербе. Акаңа да жардам бер, үкөңө да сүйрө. Ошондо сен эң күчтүү болосуң. Ким үйдө эң кичинеси? Эң кичинелер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10га жакын экен. Эң кичинелер угуп тургула. Эң кичинелер силер бала кезиңерден баштап, акеңердин бардыгын айтканын кыла берип, бала кезден баштап турмушка бышкан силер болосуңар. Түшүнүп болдубу? Бул деген сөз, башкалар 50 жашында, 20 жашында ийгилик жаратса, силер алардан 5 жыл эрте ийгилик жаратасыңар деген сөз. Алардан 10 жыл, 15 жыл эрте ийгилик жаратасыңар деген сөз. Ошондуктан үйдүн кичинекейлери, бул деген сөз эртең ата-энең да сага таянат. Ата-энең да сага таянат. О, күйөөгө чыгып кеткен эже карындаштарың да кайра сага келип, укам кандайсың деп чоң эшикте турган сага таянат. Демек, үйдүн кичинекейлери, керек болсо ата-энеңдин таянар тоосу, жоосу таягы сен болосуң. Эмес сага таяна турган болушун, аны үчүн сен нормальный күчтүүрөөк болушуң керек. Билим жагынан да, билек жагынан да, жүрөк жагынан да. Даярсыңарбы ошого? Анда силерге ыраазычылык билдирем. Жигиттер, адептүү болушту каалайсыңарбы? Анда угуп тургула. Мына 0 сенин сулуулугуң. Мына 0 сенин байлыгың. Мына 0 сенин ата-энең. Мына 0 сенин авторитетиң. Мына 0 сенин билегиң. Мына 0 сенин чемпионаттагы ээ болгон дипломдоруң. Экранда канча болду? Миллион. Келгиле, мен 1-0 алдым. Канча калды? 100 000. 1-0 алдым. Канча калды? 1-0 алдым. Канча калды? Келгиле, анда мында кылайын. Мен 0га тийбейин. 1 алып койдум. Канча калды? Угуп тур жакшына. Мына ол жердеги 1. Демек, жигиттер, сендеги мына ол жердеги 1 адеп ахлак болбосо, мага койсо президенттин баласы бол, депутаттын кызы бол, дүйнөдөгү эң сулуу сен бол, дүйнө боюнча чемпион сен бол, дүйнө боюнча эң бай сен бол. Сенде 1 адеп болбогондон кийин менин алдымда 0дон айырмаңар жок. Түшүндүңөрбү? Бардыгың 0сүн, эгерде сенде адеп болбосо. Ошондон спортсмендер билек менен билимди, адеп ахлакты айкалыштыргыла. Азыр спортсмендерден адамдар безилдеп, койчу ошо спортсменди деп спортсмендерди коомго жаман көрсөтүп койгон жаман спортсмендер чыгып кетип атат. Ошондон жигиттер, ар бириң билегиң менен, жүрөгүң менен, билимиң менен айкалыштырып, Ала тоонун желегин желбирете турган мыкты мекендин сыймыгы болгула. Ата-энеңдин гана уул кызы болбой, Ала тоонун уул кызы болгула. Даярсыңарбы ошого? Негизинен балдар, кыздар, спорт менен машыккан адам өтө сабырдуу болуш керек. Сабырыңар жок болсо эч качан ийгилик жарата албайсыңар. Бир жолу жыгылган менен болду деп үмүтүңдү өчүрүп койсоң да ийгилик жаралбайт. Жыгылдыңбы кайра тур, жыгылдыңбы кайра тур. Бирок ийгилик жаралганга чейин, аягына чейин бар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дедим. Билегиң күчтүү болсо бир эле адамды жыгышың мүмкүн. Билимиң күчтүү болсо 1000 адамды жыгасың. Бирок
билим менен билек кошулса, анда 1001 адамды жыгасың. Сени менен мен эки колубуз барбы, иштеп атабы? Билегибиз күчүбүз барбы? Бар жообуз бар. Алтысануу заман экен. Майыптар, бечаралар дагы жашоодо алдыга умтулуп атканда, алтысан аман болгон, колу буту, башы, бүтүн нерсеси бар болгондор ийгилик жарата албай жүргөнүнө таң калат экенбиз. Ошондон келгине мынабул жерге келиштин өзү, мынабул маттын татаминин үстүнө чыгыштын өзү чоң ийгилик. Антан мынабул ийгилигиңер менен куттуктайм. Кош келипсиңер.